Расмий ачылганыбыз бул 15 май болду. Биздин урматтуу президент Садыр Кожоевич келип ачып, жаңы Кыргызстанда биринчилерден болуп ачтык. Биринчи заводдордун бири. Бул заводду курганда биз инвестиция тарттык да. Көп өзүбүздүн да салымдарыбыз болду. Ар кандай фонддор менен, банктар менен да иштештик. Баягы банктардан залог берип, андан кийин акча аласың да. Ошондо бизге бир топ жардамды гарантийный фонд берди. Гарантийный фонд жеңилдик, аябай жакшы жеңилдик берди бизге. Жанагы банкка барганда насыя алалык дедик да. Ушундай проект бар деп банктарда кызыкты. Жардам берди, бирок банктын өзүнүн эрежелери бар экен. Залог ошо алган тыйынга залог кете келиш керек экен да. Ошондо биз гарантийный фондко кайрылдык. Кайрылганда гарантий фонд бул проектти көрүп, бир топ жылдан кийин биз менен да иштешип келатат, Рейна Кенч менен. Өзүбүздө ишеним жараттык. Гарантийный фонд проектти көрүп эле жактырып эле, сразу эле банктарга кепилдик берди. Финансылык каражаттык маселелерин чечип берди. Ошо менен буюрса өзүңүздөр көргөндөй комбинат турат, иштеп атат. Буюрса бардык алынган акчалар түзмө-түз өзүнүн максатына жетти да. Ар бир каяка керек болсо ошол жака биз проект жазып, өткөзүп, акчаларын алып бүт иштеттик ошол тарапка. Башында жакын жаңыдан июнь айында 22-24 киши болчу, азыр 35 кишиге жетти. Дыйкандар түзмө-түз иштеп атат, түзмө-түз кабыл алып атат азырларын, алып келген уйларын, букаларын. Бияктан өзүбүздүн лабораториябыз бар, ветврачтарыбыз бар. Ошолор карап, лабораториянын заключенияларын беришет. Анан ал этти технология боюнча бир сутка муздатып, эс алдырып, анан кайра иштетүүгө өткөрүп беребиз да.